Bir вопрос можно? Да, айтыңыз. Siz kimsiz? Яктын ээси. Каяктын представители? А, могул эмененби? Мен мындайда жөнөкөй эле вопрос. Элдин баары турат. Булар 4 киши жалып чыгып кеткен турат бар. Эми ушинте берсек, бул айылга инвесторлор келеби мындан ары? Айтсаңыз, мына допустим, азыр кирпич заводко келеби. Мындай кылайлычы. Мындай жол мененчи. Мындай жол менен инвестор келбей эле койсунчу бизге. Топтора. Бул инвестиция эмес. Бул деген варварская. Жок, варварская. Уксаңыз мени. Бул деген инвестиция эмес. Сизде инвестиция деген бул кошуп аткан салым. Сиздер биздин байлыгыбызды казып, аны сатып оокат кылып атасыз. Кайдагы инвестиция сиздики бул? Кайдагы инвестиция? Айыл өкмөтүнүн түшөт да. Эмнеси түшөт? Допустим, ар бир айыл өкмөтү. Биз деген мындай да, биз деген түшкөндөн кийин биз салмактайбыз. Түшкөнүн, анан кийин ошонун вредин карайбыз. Азыр я вижу, вреда больше, чем пользы. Вреда больше, чем пользы. Ну, допустим, кирпич завод. Түшүндүм, Башкени макул. Кудай сактаптыр. Иштебегени жакшы. Иштеп туруп анан эртең биз ошо кооптоп албайбыз. Мындай, мыйзам баарына бирдей. Бизде Жалал Абадта дагы, мына Ошто дагы ушундай дарыялардын жээктеринде айрым ишкерлер салып алган. Анын баарын токтотуп келатабыз. Аларды токтотуп, силерге жол берип койсок, анда кандай болуп калат? Аларга башка жол, силерге башка жол болуп калат. Болбойт андай. МВД. Азыр могу подрядчиктерге баарын айтып койгуламы? Азыр ПГСте иштетип аткандарга. Бүгүнкү күндөн баштап бүт баарын иштин баарын токтоткула. Иштебейле. Эч кимди бияка киргизбегиле. Убакыт бергиле, мөөнөт бергиле, техникасын алып кетсин. Техникасын алып кетсин. Мына бизде эмче сиздер өзүңүздөр жеке жоопкерчиликти сиздер аласыздар. Эгерде эртең ушул жерде жумуш аткарылып, дарыянын нугу бурулуп, нугу туура эмес иретте бурулуп, моменттер болсо, русло если мы изменим, ошондо болсо сиздер жооп берип каласыздар да. Ошону болтурбоо максатында азыртадан өзүңүздөр кайрылыңыздар. Мына укук коргоо органдары турат, ошолорго өздөрүңөрдүн корутундуңарды толук кандуу бергиле. Кандай болуп калат, кандай кооптуу маселелер болуп калат. Ошонун баарынын негизинде биз чечим кабыл алайлы. Бизде Ошондо мен комиссия түзүп чыгарамын. Комиссия түзүп чыгаргыла, бирок ал комиссияга чейин иштин баары токтош керек. Иштин бүтмөй жок. Азыр эле мына ким азыр жанагы хронологиясын баарын изиндейбиз. Мына берде мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилиги менен чогуу азыр материалдарды өткөзүп беребиз. Алар бүт баарын иликтейт. Эмненин негизинде, эмнеге 10 соттон берилсе, эмнеге 20 гектар берилип кеткен, эмнеге жөн эле жер тилкелерди 10 сотко алып туруп 1 гектарга освоение кылып атат. Ошол маселелердин баарын азыр биз карайбыз да, ошого юридикалык баа беребиз. Түшүндүңүздөрбү, урматтуу Руслан мырза?